Assalamu alaikum, urmattуу чоңдор. Ушул президент Сооронбай Шарипович Жээнбековдун жетекчилиги астында ушул элдин тагдырын чечемин деген ак жакачандардын, кызыл жакачандардын, көк жакачандардын баардыгы премьер-министр, ошондой эле президент, улуу урматтуу президент. Мен баардыгыңыздарга жалпы кайрылып кетейин азыр. Мен өзүм мындай адаммын. Дүйнөгө көз карашым ушул адамдар экиге бөлүнөт деп эсептеймин да. Кээ бир адамдар болсо кандайдыр бир окуяларга, өзүнүн жетишпеген жагына, башка жактарга деги койчу, өзү жоопкерчиликти албай, башка бирөөлөрдү, мамлекетти, президентти, коомдук түзүлүштү, жок дегенде жанындагы бирөөнү күнөөлөп, ошол өзүнүн кыйналып жашап жаткандыгына өзүн гана себеп кылбастан баардык башка айлана чөйрөдөгүлөрдү күнөөлөп турат да. Ал эми дагы бир түрдөгү адамдар баардык нерсеге өзү жоопкерчиликти алып, өз тагдырын өзү чечип, өз тагдырына, өз жашоосуна өзү капитан болуп, өзүнүн жашоосун өзү жасаган адамдар болот. Мен ошондой экинчи топтогу адамдардын катарына кирем, урматтуу президент, урматтуу премьер-министр жана башка чоңдор. Мен эч качан башка бирөөлөрдү кыйналсам дагы, кысталсам дагы, ачка калсам дагы, ток калсам дагы бирөөлөрдү күнөөлөбөйм. Жалпы мындай салкын кандуулук менен айлана чөйрөгө, коомго, окуяларга баа берип, кандайдыр бир кыйынчылыктарга туш болсок, ошондон чыгып кетүүнүн жол жоболорун издеп, мен ушинтип жашап келе жаткан адамдардын катарына киремин, урматтуу президент. Мен өзүм блогермин, бирок коомдо болуп жаткан окуялардын баардыгын чындыгы, бир чындык менен чагылдырууга аракеттенемин. Биз канчалык жоопкерчиликти өзүбүзгө карапайым адамдар алган сайын, сиздер тараптан дагы кандайдыр бир чоң жоопкерчиликтер болуш керек да. Качанга чейин мен таң калам. Ар бирибиз эмне себептен жоопкерчиликтүү, мына мисалы үчүн мен өзүм жоопкерчиликтүүлүк менен караймын. Башка бирөөлөрдү күнөөлөбөй. Ал эми өзүмдүн милдеттеримди үй бүлөмдүн алдында, коомдун алдында, эл журттун, жалпы адамзаттын алдындагы өзүмдүн бир милдеттеримди, уят ар намысымды ошол коомго жараша сактап, ошондой кылууга аракеттенемин. Ал эми кандайдыр бир кызматтарда отурган сиздер эмне себептен, мен суроо берейинчи мен сиздерге, эмне себептен өзүңүздөрдүн милдетиңиздерди жакшы аткарбайсыздар? Эмне себептен кыргыз эли күнөөлүү эмес да, орто жолдо дарак чычырканактардын алдында ачка кыз келиндер, кош бойлуулар бардыгы ооруп, 100гө жакын адам ортодо жатууга, бул элдин күнөөсү жок да. Мындай ойлосоңуздар, эми бул жерде дайым эле ушул мамлекетти күнөөлөп, башканы күнөөлөп, качанкы бир биз мурдатан ушундай Акаевдин убагынан бери ушундай туура эмес жолго кетип калганбыз да, башынан коррупция болуп. Ошон үчүн кыйналып калдык, ошон үчүн агым башка жака бурулуп калды да. Эми ошол канча мына урматтуу Сооронбай Жээнбеков, Сооронбай Шарипович, сиз деле президент болгонуңуздан бери көп убакыттар өттү. Эмне себептен бир ушундай жакшы реформаларга барбай жатасыз? Эмне себептен дайым эле биздин ушул чек ара көйгөйү, канча президенттер алмашты сизге чейин дагы? Эмне себептен такыр бүтпөс болду ушул чек ара көйгөйү? Эмне себептен биз ушул өзбектер, мисалы үчүн өзбектер деле бизге кырын көрсөтүп, чек ара боюнча тополоң чыгат, тажиктер деле чыгарышат. Эмне себептен ошол эле башка мамлекеттердин ортосунда ушундай, ушул Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда, ошол эле Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда, Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда ушундай атышуулар, чоң жаңжалдар болбойт? Эмне себептен биздин гана мамлекеттин, биздин эмнеге ушундай жогору көтөрүлүп жүргөн башыбызды ылдый эме кыласыңар башка мамлекеттердин, башка элдердин алдында? Эмне себептен ошол границаларда кечеки мына ушул пандемиядан кийинки окуяны айтайлы. Эмне себептен тажиктердин айдоочулары чыгып кетет, өзбектердики чыгып кетет, башкасы чыгып кетет? Ал эми биздин кыргыздардыкына келгенде 1 ай, 1,5 ай ошол жерде кыйналып жатабыз. Урматтуу чоңдор, биз качанга чейин кыйналабыз дагы эмне кылышыбыз керек? Элдер болсо тиякта коррупцияга каршы күрөшөбүз дешип,
ар кандай бир кооптуу кадамдарга барып, бул жерде дагы демилген алган жоксуздар, кооптуу кадамдарга кетип атышат. Биз пропастка кетип атабыз. Биз мындай болсок, мен кече айттым, эгерде биз ушул азыр мамлекет ушул коррупция менен күрөшүүнү колуна алып, демилгени колуна алып кетпесе, чоң бир тополоңдор чыгып кетиши мүмкүн болуп турат. Андай тополоң чыкса, биз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп алышыбыз мүмкүн. Анткени бизде ачыгын эле айтып коеюн, ушул феодалдык бир көз караштарыбыз сакталып калган бизде ушундай. Баягы эле феодалдык, буржуйлук бир эмелерибиз бар. Туугандар бири-бирибизден, жердештер ушундай кылып, ар бир байлар, көпөстөр өзүнүн аркасынан туугандарын алып чыгып, ызы чуу болсо мамлекетибиз эмне болот? Ошондуктан урматтуу президент, премьер-министр жана башка министрлер бир кадамдарга барсаңыздар, ушул чечилсе экен, эми ушул эмени чечип бергиле. Биз силерден карапайым адамдар ушуну талап кылабыз. Мен эч качан силерди бир күнөөлөп же бир эме кылып аткан жерим жок. Мен андайдан, менин табиятым башкача. Мен башкача көз караштамын. Мен кыйналсам, эгерде мен кыйналып жаткан болсом, мен жеке өзүм кыйналган болсом, мен бул нерсеге мен өзүм чечим чыгарып, мен ушул Россияга өзүм келгенмин. Мени бирөө бар ошака бар деп эме кылган эмес, башка кылган эмес. Бирок сиздер дагы ошондой өз жоопкерчилигиңиздерди өзүңүздөр алып, бизге окшогон адамдардын тагдырын чечип жатканыңыздардан кийин мындай адилеттүү болуп, биздин жүрөгүбүздөгү биз өзүбүз багып келе жатабыз. Бирок биздин жүрөктөгү отубузду өчүрбөгүлө силер. Биздин жогору карап турган башыбызды ылдый каратпагыла башка адамдардын алдында. Биздин мекенибизди сактап калалы. Мындай болуп эме кылынгандарыңар эч кандай бир мактоого арзырлык эмес, урматтуу чоңдор. Ошол менин азыркы кайрылып кое тургандыгым.